Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz sizlerge 30 Adır айыл өкмөтүнө караштуу Ынтымак айылындагы курулуп жаткан мечит боюнча айтып берели. Бул мечит негизинен Ассалам фонду деген арабтардын фонду бар. Ошол фонддун негизинде салынып атат. Бирок ал фонддон сырткары дагы мечитте көптөгөн иштер жасалат экен. Ошондуктан биз сиздерге ушул видеону тартып, мечитте курулуш иштери кандай болуп атат, жана кандай жардам керек бизге деген суроо менен сиздерге кайрылып атабыз. Бардык берешен, колунда бар инсандарды колуңуздардан келсе ушул биздин мечитибизге жардам бериңиздер деп суранабыз. Кудай буйрса, Алланын үйү бүтүп калды. Негизи фонддун негизги баягы проектинде ушул намаз окула турган чоң мечитти анан хужра деп коет экен. Ушул хужраны, анан ажаткананы булар бүтүрүп беришет. Андан сырткаркы мечиттин айланасындагы, мисалы мына жерге кирип атканда бул жерде лоток болот, суу өтөт мына арыктан. Андан сырткары бул жерге баягындай решеткадан дарбаза жасалат. Ал ичкериракта мына жерге чейин парковка кылып, машина токтото турган кылабыз, Кудай буйрса, планда. Анан решетка менен тосулат. Мына жака негизи Кудай буйрса планыбыз бар. Бурчатка басабыз деген. Аз тааныштырып кете берейин, андан кийин Кудай кааласа жардам берем деген инсандар болсо, биз ушул жака бардык. Кимге акча которуш керек, бул жака келип кимге бериш керек деген айтабыз. Мынакей кирип келатканда эле бул мечитибиз, ушул жерде Кудай буйрса намаз окулат. Азыр бул жерде курулуш иштери жүрүп жатат, мына жерде тегиздеп атат. Ушул Ынтымак айылынын тургундары, ушул жердин жашоочулары, аксакалдан баштап кичинекей жаш балага чейин ушул жерде өздөрү иштеп атышат. Баягы мына бул коомдук фонддун сырткаркы жасала турган иштерди өзүбүз жасап атабыз. Мына жерге азыр мына урбин алып койгон, мындай кыл тартып, ар жактан бери көздөй суу мына лотокко түшө турган кылып. Мунун үстүн болсо дагы жабат, Кудай буйрса. Азыр кыш келип иш токтоп калган, күн дагы бир аз жылыса, андан кийин булардын дагы иши башталат. Мен азыр мечиттин ичин көрсөтөйүн сиздерге. Жүрүңүздөр. Бисмилла. Бул мечитибиздин ичи, Кудай буйрса, бүт десеп деп айтып атышат. Эми баягы усталар, жасап аткан усталар, баягы кар жаап, кыш келип калгандыгына байланыштуу иш токтоп калды. Анын арасында жанагы атын көчкүр вирус келип, иш бир жылга токтоп калган. Эми Кудай буйрса ишибиз мына дагы бир 20-сынан кийин дагы башталат деп айтып атышат. Башталган болсо ушул жерде Кудай буйрса айыл эли, көчөдөн өткөн бардык жанагындай кишилер, мусулман эли ушул жерден намаз окуй берсе болот. Бүтүп калган, мына полу бүт элек. Мына анча-мынча мынага окшогон жерлерин жабыштыра элек. Бирок жакшы, ушунчалыгына шүгүр, бизден жер болду. Бул фонд ушул мечитти салып берип атат. Бирок фонд салып берип атат экен, эмнеге силер акча чогултуп атасыңар деп дагы сурашат экен. Фонд мисалы ушул мечиттин өзүн ключүнө чейин бүтүрсө, хужранын өзүн, ажаткананын өзүн бүтүргөн менен мечиттин айланасында иштер көп экен. Ошон үчүн биз бардык мусулман бир туугандарыбызга кайрылып атабыз. Буга чейин дагы көптөгөн берешен агаларыбыз, досторубуз келип өздөрүнүн салымын берип кетишкен, эже карындаштарга чейин келип кетишкен. Эми бирок бул жака өтө көп каражат кетет экен. Бул эми Алланын үйү, ар бир берген адамдын өзүнчө бир сыйлыгы бар дегендей, мынандай эмелери дагы турат. Бул ажаткананын кафелдери, бул фонддо ушундай эмесин алып беришет. Ассалам фонду. Биз устачылыгын ажаткананын өзүбүз, ушул жердин жашоочулары кааласа башка жактан деле уста келип, акысыз жасап бергендер болуп атат. Ошондой кылып деле жасап берсе боло берет. Айтор баягындай кандай жардам болбосун, артка кайтармай жок, бардык жардамды кабыл алабыз, Кудай буйрса. Бул ушул мечитибиздин ичи. Анан азыркы учурда хужрабыздын ичи бүткөн. Ушул жакты да көрсөтөйүн. Бул жакта хужра, мына жакта. Ага чейин мына жерди көрсөтүп коеюн. Бул жерди эмнеге тосуп койгон десеңиздер, бул жер мына ортолугун Кудай буйрса
азыр топурак төгүлдү. Бул топуракты дагы ушул жерде Алтын деген агабыз акысыз берди. Ушул жерден топуракты төгүп, ушул жерге кичине гүлдөрдү эгип, анан баягы бир аз бак тигип коелу деп атабыз. Анар, курма ушул сыяктуу бактардан. Анан бул жерде дагы эми атын атабай койсок болбой калат. Ушул жерде акысыз мечитке берген бизде Акыл деген ушул жердин жашоочусу бар. Акыл агабызга да терең ыраазычылык. Бул жагын болсо, бул жагын дагы сатып алдык. Кыскасы ушул мечитибиз жок жерден эле башталып кетти. Ушул 4-5 сотик жерин акысыз берди. Ошол кишинин баягы дем күчү менен ушул мечитибиз башталып кетти. Бул хужурабыз. Хужуранын сырты шубалган боюнча турат, бирок сырты эмет элек, ичи бүткөн. Мынакей ичине кирип тартып койсоңуз болот. Бул жакта азыркы учурда кадимкидей 5 убакыт намаз окулат. Мынакей ушул биздин хужурабыз, бул ичи бүткөн, толугу менен бүткөн. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде 5 убак азыркы учурда намаз окулуп атат. Муналардын бардыгы мына Алланын 99 ысмы, числолорун, зикирлерди, мындай намазды окуп үйрөнүү үчүн деп мындай атайын жай намаздар жазуусу менен теспилердин бардыгын ушул элдер өздөрү алып келип атышат. Ушул жерге элге кичине неме болсун деп. Бул жакта мынакей көрсөңүздөр, китеп окуй турган атайын мындай. Өзүбүздүн эле мындай айылдагы таланттуу балдардын эле колунан жасалган, эч кандай баягындай жыгачтан эмес. Ушул жерде уста балдарыбыз бар, ушулар жасашкан. Мынакей бардыгы. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй бул хужурабыз. Бул жакта да тартып койсоңуздар болот. Бул жакта айыл башчы Турсунали ака. Бул жак иниси болот. Ушул айылда бүт ынтымакты, айылдын биримдиги үчүн жакшы бир өздөрүнүн салым кошуп келип аткан кишилер. Бул жакта бул фонддон сырткары бул айылдын элинин өзүнүн күчү менен жасалган стройка деп койсок болот. Бул жер 3 очок деп коет баягы. Курбан айтта дагы бир ушундай майрамдарда ушул жерде атайын 3 очоктор болот. Ушул жерден союп, кайрымдуулук иштерди жасаса деген ушундай жакшы ниеттер менен ушул жерде жасалган. Бул жактын да үстүн жабыш керек. Бул жака баягы биз айтып аткан Ассалам фонду буга тиешеси жок деп койсок болот. Алар жогоруда айткандай мына мечитибизди, хужураны, мына ажаткананы толугу менен бүтүрүп беришет. Калган айланасындагы бардык жүрүп жаткан стройканын бардыгына ушул айылдын тургундары, кайсы жактан болсо да келген жардам берип аткан момун мусулмандардын күч кубаты менен бүтүп атат. Эми Кудай буйрса дагы берешен инсандар болгон болсо ушул жерге жардам берсеңиздер, Кудай буйрса мынанын бардыгын бүтүрөбүз. Бул жакта ажаткана, бул жак мындай күлүчүн да бияка ташап аткан окшойм, а? Култану. Бул жакта болсо баягындай склад деп коебузбу, атайын керектүү буюмдарды койсок болот. Андан сырткары ушул айылдын жаштарынан мечитке көпчүлүк учурда баягы поколение деп коебуз го. Жаш курактар менен, достору менен жардам берген биздин мусулман бир туугандарыбыз көп. Бул жакта суу кампабыз бар мынакей. 3 метрден ашык болсо керек. Буну ушул айылдын жаштары 1997 жылкы балдар жасап беришти ушул. Анан мынага болсо Пескоблоко 82 жылкы поколениядагы балдардын демилгеси менен ушул башталып кетти да, мына Пескоблок менен. Бул жердин жөн гана фундаментин куюу эле Кудай буйрса дагы каражат чогулса, анан жасайбыз деп аттык эле, бирок демилге көтөрүлүп, ошолор баштап берди. Андан кийин уланып отуруп, бул жерибиз дагы туруп калды. Бул жер Кудай буйрса жанагындай раздача деп коебузбу? Тамак ашты. Ошол Курбан айтта дагы бир кайрымдуулук жасаган убактарда ушул жерден мал койду адалдыктатып союп бөлүп бергенге жакшы шарт түзүп атабыз Кудай буйрса ушул жерге. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул биздин артыбызда турган 3 очокко, анан суу кампа бар, чаканыраак скалатыбыз бар. Ушул
ушунун үстүн жабышыбыз керек. Эми жаан чачын көп болот экен. Бул пескоблок деген жамгыр суу тийгенде мындай болуп агарып кетет экен да. Ошон үчүн мунун үстүн эртерээк жабышыбыз керек экен. Кудай бурса да каражатыбыз чогулуп калса, ушунун үстүн жабып, анан мына ушул кире беришинен бери көзтө мына жерге чейин колдон келсе мына жолдорубузга чейин бардыгына бурчатка деген басабыз деп атабыз. Колдон келишинче ким канчалык жардам бере алат дегендей. Эми бардык нерсе ниетке жараша дегенде биздин ниетибиз ошол. Быйылкы жылы Кудай бурса фондтун жетектеп жүргөн балдары менен сүйлөштүк. Булар быйыл бүтүрөбүз деди. Булар менен тең тайлашып эле ушул айылдын эли ушул астындагы анча-мынча иштердин бардыгын жасай берели деп азыркы учурда аксакалдарыбыз баш болуп, жаштарыбыз бут болуп ушу ишти жүргүзүп атат. Мына жер жанагы айткандай эле бул жерге бак болот. Жашылдандыруу болот да бул жер. Бул жакта мына ушул жолдордун бардыгы ылай баткак болгон. Азыр мына шагылдарды төгүп, бул дагы шагылдарды акысыз түшүрүп бергендер бар. Эми негизги максатка өтө турган болсок, ушу бир аз акча каражаты ушул мечитибизге керек. Берешен колунда бар, момун мусулман бир туугандар жардам берем деген инсандар болсо, биз экранга баягындай банктагы счетторубуз жок. Ошон үчүн биз паспорттун эле ушул жерди берген кишинин аты жөнүн чыгарып коебуз. Ошол жактан эле акча которуп койсоңуздар болот. Эгерде жолго оң болуп калсаңыздар, Ош Бишкек жолунда жайгашкан. Ынтымак айылы жолдун боюнда ушул жерде келип, ким болсо дагы ушул өкүл атын атап тапшырып кое берсеңиздер боло берет.